Assalamu алейкум устаз. Алейкум салам. Ушунчалык суранат элем. Менин бир тууган сиңдим бар эле, ал турмушта анан күйөө ала деген төшөгүн декабрдан бери бөлүп койгон экен да. Эмне себептен? Эмнеге? Себеби деген сенин деген төшүң жок, жамбашың жок, тишиңдин баары курттады деп ушинтип бөлүп койгон экен. Канча жыл жашаган? 4 жыл жашаган, 2 баланы уда төрөп, байкуш сестренкам эчтекени айтпай сабырдуулугу менен чыдай берген экен. Анан эң эле неме болгондо баягы күйөө ала ушуга айткандан да тилим барбай атат. Ойноп машина менен кетип баратып, бирөөнүн кызы Айман жакта кызын сүзүп алгандай билинди. Көрсө аны сиңдим айтпай жүргөн экен. Барык болуп кебетеси кетишип, ооруп ушинткен эмне болуп атасың деселе, жашоо түшүгү ушундай экен деп койчу да. Анан ошентип күйөө алабыз, кырсыкта ошондой болгондо тиги ошондо билинди да, ошондой болгон сестренкабызды жанан алып кетели деп, ажыраштырып кетели десек, 2 бала жетим калбасын, атасы жок өспөсүн деп ушундай чечим чыгарды да. Сиңдимчи бирок ошого дуба кылып, кыздын эркектерине да катуу сөз айтып, ушундай талим сабагыңыздарды берип коюңуздарчы. Билбейм, жүрөгүм ооруп, эмне дешти билбей атабыз да. Эжеке, Аллах разы болсун. Мына кече илимий сапар менен Токтогулга, Каракөлгө бардык. Ошол жерде катуу эле айттым эжеке, сабактарды айтам. Кечеги эле мына бир күн мурда сабакта Чубак устаздын мечитинде. Ошол сабакты көрсөңүз, Бактияр мырза Маманат медиага чыгарган YouTube'га. Ушундай заргакшап, аялыңарды карагылачы. Бул бөлүнүү эмес, биз мусулманбыз барыбыз. Адам атага барып такалабыз. Ошонун ичинде кыргызбыз, бул бөлүнүү максатта эмес. Мусулманчылык жогору турат. Эми кыргыздын аялдарындай туруп берген, күйгөн аял жок. Мына далил. Туруп берүү жок. Мына азыбызда турат баатыр. Чекесине алып кетели десек, сиңдимдичи алып кетели десек, жок, бала жетим калбасын, ушулардын тукуму ушул жерден тарбия көрүп өссүн деп өзүн курмандыкка чалып атат. Күйөө бала болсо, мен кырсыктадым, мен тиги болдум деп карап айтат, бирок менин ата-энем ошо кызды карамагын алып, менин байкелерим, минилерим карамагын алып, кийиминен бери алып берип, бар больницага барган нерсесинен бери төлөп берип атат. Эмнеге кыргыздын жигиттери деп монтип айтпайм, бирок аманатка кыянат кылбасын суранам. Бул имансыздык, имансыз. Экинчи биздин эркектер эркек эмес, аялды алып эмес, аялга тийип алып атышат. Кече бирөө келди, 150 миң, 200 миң сомду алып, акыры менен таштап кетти дейт. Эркектер эркектигин жоготпош керек. Эжеке мына ачайын, бул боюнча мына бул мен куру күрөшүп аткан жокмун бул оору менен. Бейиштиги үйлөгө 5 хадисти жазган, китептин 90% эркектерге артылып жазган. 10% гана аялдардын жүгүн эскертсем туурабы? 80-70% эркектерге арналып жазылганда катуу кезеп элечи, камчылап эле. Анан бир дагы неме кайненелерге айтарым мынтеткен. Чыда, менин деле күйөөм ошентипкен. Кайнатаң деди ичип кел ушундай куратчы. Мына эми мен ушу жашоого келип атам деп ушундай айтат экен. Рахмат эжеке. Мындай кылалы. Айтайынчы шунчалык кайненелерге дагы мындай өзүңөрдүн кызыңарды ойлогула. Бирөөнүн аймачокто кызын куратып атсаңар, кызыңарды ойлогула деп айтар элем да. Эжеке келинден кетпейт экен. Эжеке кайтар дүнүйө бар. Ар бирин Кудайга коебуз. Кудай коюңузчу. Азыр күтүп алайын, дуа кылам. Караколдо турушат сиңдилерим. Мен деле өзүм көрдүм. Ушунчалык дуа кылыңыздарчы. Уктасам түшүмөн, оюман кетпей. Азыр сүйлөп атып дагы ошонун тагдырын эстегенде жүрөгүм ушунчалык тилинип кетет. Себеби мен көргөн тагдырды көрбөсүн. Мен талкаланып, мен тагдырым сынып, канатым айрылгандай кайрылбасын да. Рахмат эжеке. Ал боюнча ишенесизби эжеке, мен бүтүрөйүн анткени. Ал боюнча мына кечкисин сабакта 10:30 чыгып үйдө 3-кө барып атам. Жанымдагылар төгүнгө чыгарбайт. Ушул маселени чечип, эркектер турушуп, садаң кетейиндер, карап койгулачы күйүү аялдарыңарды. Кээ бир аялдар чанып кетип атат, силер да чанбагылачы, сабыр болгулачы деп ортого келтирип көбүнчө эркектерге айтып атам. Бир, кайнелер кайтар дүнү өз кыздарын ойлош керек. Үчүнчүсү, түрмөгө түшүп калганда да испытательный срок берет. Мындай оңолуу. Дарыланып калганда да биринчи антибиотик берет. Күйөө балага бир кезек бериш керек. Оңолсо оңолду, болбосо карындаш кыйналбаш керек. Оңолуп калыш керек. Ошон үчүн өз бактысын ойлосо мындай аял табылбайт. Бул өтө акыл эстүү аял экен. Эртерээк акыл эстүү аялынын этегин кармап, жабышып, бул намысына тие турган сөз. Эртерээк оңолсун, болбосо адам мындай да. Мен өткөндө Токтогулга бардым, ушуну айтып коеюнчу калкым. Токтогул гестине барганда мен ушул маалыматты биринчи ирет уктум. Каракөлгө Токтогул гест үстүнөн карадык. Ошондо айтты, азыр Корея менен биздикин. Кайсыл экинчи бир мамлекет унутуп калдым. Япония, Корея мамлекет менен дагы бир мамлекет
азыр айтам, Германия мамлекети келишим түзүп, бирөө ички реконструкция, канча жылдан бирөө сырткы ремонтторун жүргүзүп атат экен да, темир тетиктерин. Ошондо усталость металла деген түшүнүк бар экен бул тармакта. Темир дагы чарчайт экен да бир доордон кийин. Сыртынан бекемде эрктүү болгон темирдин дагы өзүнүн бир мөөнөтү бүтөт экен. Ошол көтөрө албай калган мөөнөттү жаңыртпаса, жанагы жерде ушунчалык нерсе болот. Анткени токтогул кести бул Кыргызстандын толтосу энергия мына сүйлөп отурабыз. Ошол сыяктуу бекем темирдин эрки мөөнөтү бар болгондой, ал аялда бүгүн күрөшөт, эртең күрөшөт, үбүрсү күрөшөт. Эркек оңолбосо, эркек өзүнө эле тилейт. Биз ажыраш дебейбиз го, бир аялдын чыдамы кетсе кетет, эркек өзү кокуйлап калат. Ошон үчүн эртерээк эси барды этегин жийсин, келинче эстүү мындай келинчектин этегине жабышсын. Ооба, ал анткени ошого татыктуу.